2 уул 9 кыздын атасы Төлөгөн Бейшеев быйыл 83 жашка чыкты. Мектепте 30 жылдан ашуун кыргыз тилинен сабак берген карыя мен карыдым деп кол кушуруп отуруп калбай, неберелерин ойноткондон сырткары өзүнүн баштапкы кесиби кыргыз тили боюнча илим изилдөөнү улантууда. Төлөгөн Бейшеев учурда Ишеналы Арабаев атындагы мамлекеттик университетте аспирантурада окуйт. Аны менен кошо филология илиминен кандидаттык диссертациясын жактап жатат. Ал эне тилин окутууда техникалык каражаттарды пайдалануу деп аталат. Төлөгөн Бейшеев башында китеп чыгарайын деп мугалимдерге көрсөтсө, алар бул эмгеги менен кандидаттыгын жактап алууну сунушташкан. Аларды биз китеп кылып даярдаганбыз да. Эне тил сабагын окууда техникалык каражаттарды пайдалануу деген темада болчу. Аны Илимдер академиясынын кызматкери Венера Мусаева окуп чыгып, андан кийин китеп кылып даярдап чыгаралы десек, жок, мун деген илимий иш экен. Сиз илимий ишти окуулантпапсыз, окуңуз деп. Төлөгөн карыянын көп убактысы азыр мына ушул бөлмөдөгү китептер, кагаздар менен алектенип өтүүдө. Анткени анын бир нече жылдык эмгегинин акыбети кайтып, филология илиминен кандидаттык диссертациясын жактоо алдында турат. Бул теманы 17 вариант кылып жаздым. Кайра оңдоп, кайра оңдогондо жетекчим оңдоду. Андан кийин эксперттер оңдойт экен. Андан кийин кафедрага талкуулаганда андагы айткан жолдоштордун сын пикирлери боюнча кайра оңдоп чыкты. Бейшеевтердин үй бүлөсүндө бул өзгөчө күнгө арналып атайын жайыл дасторкон жайылды. Анткени Төлөгөн карыянын балдары, неберелери чогулуп, бул өзгөчө күндү белгилөөгө даярданышууда. Ушунча жылдан бери күндө ошо Туңгучтан Арабаевга барып, анан китепканалардын баарына барып, архивтердин баарын кыдырып жүрүп ушуну жасады. Бул аябай чоң эмгек деп эсептейбиз. Муну биз деле жасай албайт болушубуз керек. Азыр эч ким китеп окубайт, гезит окубайт, мындай жаштарчы. Анан жаштарга мындай аябай жакшы стимул боло турган жумуш жасап атат атам. Бүгүн карыя кезде мындай жакшы иштерге пайдаланып атасыз. Бул өз абдан туура. Төлөгөн карыя көптөн күткөн убакытта келип, атайын комиссия анын илимий ишин талкуулады. Бир нече саатка созулган жыйындын негизинде ишти ийгиликтүү деп таап, Төлөгөн Бейшеев филология илиминин кандидаты деген наамга ээ болду. Комиссиянын мүчөлөрүнүн берген суроолорунда жооп бердик. Алардын өз пикирлерин айтышты, ийгиликтүү болду. Бир добуштан колдошту. Илим бийиктигинин кезектеги тепкичине чыккан карыя мындан ары да изилдөөлөрүн улантууну көздөп жатат. Ал Кыргызстандагы сөздүктөрдөгү мүчүлүштүктөр боюнча материал топтоп баштаганын, келечекте ушул боюнча иш алып барсам деген аруу тилектери бар экендигин айтат.